Ушул унаа кырсыктары канчалаган үй бүлөлөрдүн жүрөгүн заркакшатты. Канчалаган перзенттер жетим калды. Канчалаган аялдар жесир калды. Чын, сиздин шашкалактап текеберденген, өзүн назык албаган, токтоо болбогон текебер айдоочулардын айынан эчендеген аялдар жесир, эчендеген перзенттер жетим калды. Ушул шашкалактыктын айынан анткени пайгамбар шашуу бул шайтандан эди. Ал эми шашпоо, токтоолук Аллах тараптан бендесине берген эң баалуу, баа жеткис бир мыкты сыфат. Пайгамбардын хадиси бар. Акырын жүр абайлап, таблугу сөзсүз түрдө кылган ниетиңе, койгон максатыңа жетесиң. Акырын жүрсөң алыска барасың деген жол эрежесинде анчам жазуулар көрүп калдым эле. Жол эрежесин бузба. 60 деген жерде 60-та жүр. 90 деген жерде 90-да жүр. 40 деген жерде 40-та жүр. Же болбосо үйүңдөн bir 10 мүнөт эртерээк чык. Бирок шашпай жүр. Шашып жүрүүнүн өзү ал шайтандан кайсы бир кырсыкка учурайт инсан. Кудай сактасын. Чындап айтканда шашкалактоо, тез жүрүү, ылдам жүрүү эчендеген кырсыктарга себеп болду. Жүрөк сыздаткан, эстен кетпеген, үйлөрдү бош калтырып кое турган өтө чоң жоготууларга алып келди.